Демек, жыйынтыктап кетсек, аз жеш керек эмес экен, калорий да аз жеш керек экен. Бул жөнүндө көбүрөөк аз кийинки видеолордо көбүрөөк айтып кетебиз. Калорий да аз жесек, биз дайым жакшы фигурада жүрөт экенбиз. Демек, арыктоодо негизги жасалып аткан адашуулар, көпчүлүк адам бул ушул адашууларга чалдыгат. Демек, мен спортко, фитнеске катышсам, арыктайм, башка тамакты өзгөртүүнүн кереги жок. Мурункудай эле тамактанып жүрө берем деп ойлошот, Чынында бул башында жардам берет, кийин жардам бербей калат экен, кийин дагы деле арыктабай жүрө беришиңиз мүмкүн. Андыктан спорт, фитнес бул арыктоо жолу эмес экен, бул фигурага жана ден соолукка пайдалуу нерсе экен. Бирок арыктоого бул тиешеси азыраак нерсе болуп калат экен, эгерде биз айталы жакынкы 1 жылды же 2 жылдын ары карасак да, бирок убактылуу арыктоого жардам берет экен. Экинчи жолу бул диетага отуруу. Убактылуу мен диетага отурам, анан арыктайм, анан кайра мурункудай тамактансам, кайра мурункудай фигурада ошо арыктагандан кийинки фигурада жүрө берем деп ойлошот. Чынында кайра мурункудай тамактана баштаганыңызда кайрадан семире баштайт экенсиз. Андыктан диетага отуруу бул убактылуу гана эффект берет экен. Ошол эле учурда диетага отуруу бул ден соолукка өтө зыян. Организмде мына стресске алып келет экен, организмди кыйнайт экен. Андыктан ден соолукка өтө зыян экен. 6-дан кийин эч нерсе жебей дешет, Чынында бул да туура эмес эреже. Чынында мына 6-дан кийин эч нерсе жебей турган болсок, элестетиңиз, сиз 6-да же 5-те тамак жедиңиз, ошондон кийин сиз 12-1де жатчы болсоңуз, 2 саат ичи ал аш кылып бүттү, андан кийин дагы тамак аш керек болот. Бирок аны ала албай атат. Демек, организм мындай сигнал алат, тамак аш жетишпей атат, ошон үчүн биз май запас кылбасак болбойт, ачкадан өлүп калабыз деп. Тескерисинче бул тескери жаман таасирин тийгизет экен, арыктоо үчүн. Же болбосо, эртең менен андан тышкары сиз эртең менен дагы ачырканып каласыз, көбүрөөк жеп коесуз. Андыктан сиз андан көрө 6-дан кийин жесеңиз туура болот экен, бирок калория аз бөлчү нерселерди жешиңиз керек экен 6-дан кийин. Жана сложный углеводы, простые углеводы эмес, сложный углеводы. Бул боюнча кийинки видеолордо түшүнүп кетесиз, ошолорду көбүрөөк жесеңиз туура болот экен. Мисалы үчүн печенька эмес, анын ордуна мөмө жемиш жесеңиз туура болот экен. Кийинки адашуу бул сыйкырдуу таблеткага үмүттөнүү, мына волшебная таблетка деп коет, Мына циклональное похудение волшебные бобы дейт, ошол бабыларга ишенүү, ар кандай жашыл кофени ичсем мен арыктайм, майларды күйгүзөт деп ишенүү, ар кандай айталы какао бабы, бир нерсе жана башка ошогон ар кандай жаңы нерселер чыгарылып турат улам. Азыр жидкий каштан деген чыгып атат. Буга чейин бир ягоды годжи чыкты эле, ошол нерселерге ошон сыйкырдуу таблеткаларга ишенүү. Чынында булар кошумча болушу мүмкүн, бирок негизги арыктоо жолу эмес. Булар эгерде сиз тамактанууңузду өзгөртсөңүз, ошондо кошумча эффект берет. Анан аппетитти жок кылып коюу жолдору бар. Таблетканы ичип алсам, мен аппетитим жок болуп калат да жебей калам деп. Бул өтө ден соолукка зыян. Ишенбесеңиз, YouTubeга кирип диеты и волшебные таблетки деп жазсаңыз, көптөгөн видеолор бар, көптөгөн адамдардын окуялары бар ал жерде. Ошол таблеткаларды колдонуп жүрүп, эртең аппетити жок болуп, эч нерсе жегиси келбей, алуу куруп, азыр өтө врачтын, доктурдун көзөмөлүндө гана жашоочу адамдар бар экен. Андыктан ден соолукту буза албаш үчүн мындай жолдорго барбаңыз. Дагы жаңы таблеткалар бар. Организмиңизде сизде курттарды пайда кылат, ошол курттар сиздин жеген тамагыңызды жеп коет да, сиз арыктай баштайсыз. Бул дагы ден соолукка өтө зыян, опасный. Андыктан бул жолго баргандын ордуна сиз туура тамактануу жолун туура тандаганыңыз туура болот экен. Эми жактан бери айтып атабыз, диета зыян деп атабыз. Диета жана туура тамактануу эмне экенин билиш үчүн биз мына айырмасын көрүп кетели. Диета бул эмне экен? Тез убакыттын ичинде өтө аз тамактанууга өтүү. Көбүнчө бул убактылуу тамакты өзгөртүү, Көбүнчө бул окшош тамактарды жөө. Мисалы үчүн кефирная диета деген бар. Морковная, капустная диета деген бар, Бир күндө 2 маал, 3 маал капуста же кефир ич деп айтат. Ошондо арыктайсың дейт. Анан кийин айталы 7 күндөн кийин сиз кайра мурунку тамакка өтсөңүз болот. Бул чынында ден соолукка аябай зыян, анткени организм керектүү микроэлементтерди, витаминдерди албай калды. Бир эле нерсе жей бергенде ал дефицитти сезет дагы. Ал калорийдин гана дефицитин эмес, ал организмге керектүүчү витамин, микроэлементтердин да дефицитин көрөт экен дагы. Сиздин булчуңдарыңыз жоголо баштайт. Сиздин керектүү органдарыңыз дагы клеткалар өлө баштайт экен. Андыктан бул ден соолукка өтө зыян экен. Жана бул жолдо сиз эч убакта арыктабайсыз. Сиз убактылуу бир жума диетада турганда арыктайсыз. Ошол арыктаганда көпчүлүк учурда майлар кетпестен булчуңдар кетиши мүмкүн, кошо суу кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн безводная диета деген бар ошон. Демек, сиз мына сизге керексиз нерселер эмес, керектүү нерселер кошо кетип калат. Андыктан бул зыян экен. Жана организм стресске кабылат. Кабыл болот, себеби дегенде керектүү азык-заттарды албай калат дагы, бизге жакшы тамак келбей атат дейт дагы. Кийин запастарды мындан да көбүрөөк сактай башташы мүмкүн. Андыктан сиз тескерисинче диетадан кийин семирип кетишиңиз мүмкүн. Сбросить 5 килограмм лишнего веса за одну неделю. Экстремальная диета деген видео бар менин каналымда, Мирлан Батырханов деп туруп ушул жазсаңыз шуну, видео чыгат, ошол жерде малышып айтып берет, Мына тез арыктайм десеңиз, бирок бул өтө ден соолукка зыян деп ал дагы айтып кетет, Муну диетаны биз адатка айландырып албашыбыз керек экен да. Анын ордуна биз туура тамактанууну адатка айландырсак туура болот экен. Мына көрүп атасыз, лең плюс фастфуд, эсинче өзгөртпөдүк. Мурункудай эле жүрөбүз, мурункудай эле тамактанып атабыз, мына эмнеге биздин фигурабыз эмнеге келет экен. Диета плюс голодание, мына голодание жана диетага отуруп алсак эмне болот?
мына андай болсо биз анорексия деген ооруга чалдыгышыбыз мүмкүн. Мына ошол жана биз айткандай керексиз нерселер менен керектүү нерселерде кетип калышы мүмкүн, булчуңдарыңыз кетип калышы мүмкүн. Мына сиз өтө начар абалга келип, доктурдун көзөмөлүндө гана жашап калышыңыз мүмкүн. Андыктан диета жана голодание мына ден соолукка зыян экен. Спорт жана туура тамактануу, правильное питание бул өтө пайдалуу экен. Мына спорт фигураңызды дың кылып коет, ал эми туура тамактануу ашыкча майларды күйгүзүүгө жардам берет экен. Демек туура тамактануу бул эмне экен? Тамактанууда ден соолукка пайдалуу, калория аз берчү тамактарды жеп көнүү, тамактанууда адаттарды өзгөртүү. Бул убактылуу эмес экен, бул өмүр боюга, көп жылдарга өзүңүздүн адаттарыңызды өзгөртүп алуу. Эми адаттар мына күндө акырындык менен кыла берсек, өзү 1 айда 2 айда адаттар пайда болот экен. Сизде да ушундай адаттар пайда болушу башында кыйын болуп сезилет, бирок кийин күнөө алгандан сиз ошол жакшы ден соолукка пайдалуу жана фигурага пайдалуу адаттарды пайдаланганыңызда сиз муну дайым сактап жүрө алат экенсиз. Ал эми диетаны сиз дайым сактай албайт экенсиз жана ден соолукка чоң зыян алып келет экен деп түшүндүрүп кетти. Эми дагы бир суроо, көпчүлүк дам ушул сурооду берет. Фитнеске барып же спортко катышып арыктаса болобу деген сурооду өзүнө коюшат. Көпчүлүк адам ооба болот деп ойлошот. Көрүп кетели. Негизинен арыктоонун негизги белгилүү 3 жолу бар экен. Биринчи жолу бул диетага отуруу. Сижу на диете. Ушло 2 килограмма. Голова перестала соображать, видимо, это был мозг дейт. Мына жана биз айтып кеткендей эле, диетага отурганда сизге керектүү органдарда жоголуп кетет, ткандар өлүп, азык-зат жетпей, мисалы үчүн булчуңдар акырындык менен азая баштайт. Булчуңдар ошол калория жетишпегендиктен, азык-зат жетишпегендиктен булчуңдар дагы ошол чыгаша болуп кете баштайт экен бизге керектүү болгондуктан. Диетада отуруу ден соолукка зыян экен, буну айтып кеттик. Андыктан бул туура эмес жол экен. Экинчи жол бул фитнес спортко чуркоо, Мына бул дагы туура жол. Болгону бул арыктоого тиешеси жок, бул ден соолукка тиешелүү нерсе экен. Бул эмне экен? Бул калория күйгүзүү экен. Мисалы үчүн сиз мына биз айтып кеттик, калория бул энергия дедик, Мына бензин да бул энергия. Бензинди күйгүзгөндө энергия пайда болот, машина автоунаа жүрөт жана көптөгөн техникалар жүрөт экен, Ошол энергияны күйгүзүп отуруп, энергия пайда кылып отуруп. Мына биздин организмибизде дал ушундай экен. Мына биздин организмибизде бензин алгандай, мына тамак аш аркылуу биз энергия алат экенбиз, ошол энергияны күйгүзүп турат экенбиз. Баскан турганыбызга, көргөнүбүзгө, башыбыз иштегенде жана башкасын, клеткалар алмашканда, клеткалар эгерде өсүп аткан организм болсо, өсүшү үчүн энергия керек. Ушунун баары мына күйгүп турат экен. Эми бул жерде фитнес спортко чуркаганда сиз ошол организмиңиздеги ашыкча жана күндө алып аткан бензинди сиз күйгүзүп аткан болосуз. Эми сизди бир гана фитнеске катышып, туура тамактанууга катышпаса, үйрөнбөсөңүз, анда эмне болот экен? Айталы, сиз автоунааңыз бар, ошол автоунаңызга көп бензин куюп алдыңыз эле, бензиниңиз ашып ташып атат. Бирок күндө сиз тамак аш жеп атасыз да, күндө дагы ашыкча бензиндерди куюп атасыз. Эми ошону жок кылам деп, күндө чапкылап, ашыкча чапкылап, кереги жок жактарга машина автоунааңызды айдап күйгүзүшүңүз керек болот. Ошол бензинди жок кылбасаңыз, кийинки бензиндериңиз каяка жок кылышты билбей атасыз, батпай калат да, машина автоунааңыздын аркасында көптөгөн мына бак канистрларда бензиндер сакталып калат да, сиз оор болуп кетип атасыз. Мына майдагы айтып кеттик, холодильник, энергиянын холодильниги деп атабыз. Тамак ашты сактоону. Мына ошондой эле бензинди эле ошентип багажыңызга үйлөрсө топтоло берсе, эртең автоунагыз барган сайын чуркашы, спортко менен машыгышы кыйын болуп баштайт. Мына майдагы ашыкча майдагы ошондой эле экен, ошондой эле запас экен, канистрда бензин болушу. Ал автоунаа тез жүрө албай калат, оор келип кыйныла баштайт автоунаа, эгерде канистрларды аркага үйө берсек. Мына ушуга окшош экен, эгерде биз болгону фитнес спортко гана көңүл буруп, туура тамактанууга көңүл бурбасак. Фитнеске барбай калганда кайра семиребиз, мында билесе, себеби биздин күнүмдүк канистрага бензин куюп турганыбыз мурункудай эле болот, ал эми аны күйгүзгөнү биз жетишпей калдык, эгерде барбай калсак. Андыктан запас дагы чоңое берет экен. Эми үчүнчү жол бул туура тамактануу деп атасыз. Мына сүрөттө көрүп атасыз, туура тамактануу бул мөмө жемиштерге окшогон нерселерди көбүрөөк жөө, сууну ичүү. Ал эми туура эмес тамактануу бул фаст фуд, мына гамбургерлер, фрилер, куурулган тамактар, газдалган ичимдиктер, таттуу ичимдиктер, таттуу жана башка шириндиктер. Бул боюнча азыр кийинки видеодо көбүрөөк сүйлөшүп кетебиз. Демек мына бул эме экен, бул калорий да аз алуу, аз жеш эмес экен бул, көп жеш керек, бирок калорий да аз алыш керек экен. Ашыкча бензин куйбаганга барабар экен. Мына эми туура тамактанууда мына сиздин автоунаңыз бар, сиз бензинди күн сайын азыраак куя баштадыңыз, сиздин багыңызда бензин азая баштады. Азая баштаганда, бирок сиз мурункудай эле чапкылап атасыз машинаңызды. Эгерде сиз фитнеске барбастан туура тамактануу жолун тандадыңыз, же экөөнүн бир алып кетип атасыз дейли. Азырынча мына фитнессиз арыктап атасыз дейли, бирок фитнес керек. Биз мисал катары ушуну көрүп кетели. Демек сиз бактагы канистрадагы бензин жетишпей баштаганда, бактагы канистрадагы бензинди алып иштете баштайсыз. Демек багажыңызда мына ошол канистрадагы бензиндер жок боло баштайт экен, сиздин машина автоунаңыз жеңил жүрүп калат экен. Мына туура тамактанууда дал ушундай болот экен да. Ал эми сиз ага фитнести кошсоңуз, демек бул тезирээк боло баштайт экен дагы. Плюс сиздин булчуңдарыңыз дың болуп, алар тез машыгып турган үчүн алар шалпайып калбастан дың болуп жакшынакай фигурага келет экен. Андыктан туура тамактануу жана фитнес экөө биригип, сонун нерселерди, фигураңыз менен сонун нерселерди жарата алат экен. Туура эмес тамактанып калсаңыз, кайра кийин убактылуу кайра семиресиз бирок. Анткени сиз
Айталы, мөмө жемишке өтүп кетип ушундай жеп жүрүп кийин кайра гамбургерлерди көп жей баштасаңыз, күндө жей баштасаңыз, эми адат катары. Кээде жесеңиз ал эч нерсе эмес, бир күндө калория көп анча деле ашып кетпейт да. Ал эми сиз бир айда 10 күн ушундай жечү болсоңуз гамбургер, анда дагы деле калория запастары көбөйө баштайт дагы, сизде организмиңиз май запастарды дагы топтой баштайт экен. Эгерде убактылуу ошондой туура эмес тамактанып калсаңыз, сиз дайым кайра туура тамактанууга өтүп кетсеңиз болот. Менде деле ушундай болот. Мисалы үчүн той майракелер көбөйүп кеткенде, эми ал жерде көптөгөн таттуулар болот, көптөгөн ашка окшогон тамактар болот, калория көп берчү, ошолорду жейбиз, анан эмне кылабыз? Кайра туура эмес жеп калдым деп, кайра мурунку тамактанууга өтө баштайт экенбиз. Суюк тамактарга өтүп. Андыктан муну көзөмөлгө алуу оңой да. Мына сиз тамагыңызды көзөмөлгө алуу оңой, анткени адаттарды акырын өзгөртүп алсаңыз болот. Ал эми тынбай фитнеске, спортко бара берсеңиз, бирок тамактанууңузду өзгөртпөсөңүз эмне болот? Кийин бара албай калган учурда сиздин тамактануу адаттарыңыз өзгөргөн жок. Дагы эле мурункудай эле жеп атасыз, калорияды ашкалтасыз. Бирок аны күйгүзө албай каласыз да, кайра семирип кетет экенсиз. Андыктан фитнес спортко өзүнө таянуу туура эмес экен, эгерде биз арыкташ үчүн десек да. Ал эми ден соолукка барсак, албетте биз тамактануу өзгөртпөй эле барсак боло берет.